Мугалим чындыгында бул жөнөкөй жети тамгадан турган сөздө не деген залкар ой, не деген касиет жатат. Албетте, мугалим илим, билим, тарбия гана бербейт. Ал баарына мурун коомдук адамды өз колу менен жаратып, дүйнөнү таанытып, келечекке канат серпүүгө зор көмөк көрсөтүүчү устат. Түйшүктүү, машакаттуу болгону менен ары ардактуу, ары сыймыктуу кесип. Жаш улан кыздардын жан дүйнөсүнүн жаратын өзүнө билгизбей дарылоочу даанышман. Азыркы күндүн мугалими ар тараптуу өнүккөн, ой өрүшү кенен, түшүнүгү терең, жан дүйнөсү жаркын, дили таза жана толеранттуу болуусу абзел. Ар бирибиз биринчи мугалимибизди унутпай, анын элесин ар дайым эстеп жүрөбүз. Педагогика деген сөздү грек тилинен которгондо балдарды алып баруу дегенди түшүндүрөт эмеспи? Бул кесип адамдан чын дили менен берилүүсүн талап кылып, кээде убактыңа жана ден соолугуңа зыянын тийгизет. Бирок бул кесипти туура алып барууну билген адамга ал өтө чоң күч-кубатты жана энергияны тартуулап, адамды өзүн башкаларга дагы керек экенин сезүү. Ар бир замандын өзүнө жараша мугалими болот. Бул сөз асыресе азыркы мезгил үчүн айрыкча мааниге ээ. Анткени бүгүн мектеп да түп тамырынан кайра түзүлүү тагдырына туш келип, заманбап окутуунун методикаларын артта калбай, өз өнүгүүсүнүн кыйла-кыйын кезегин баштан кечирип жаткан кези десек ашык болбос. Мугалим кандай гана ардактуу сөз. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Анын педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана жаш баладай жумшак, баяу көңүлүн, бүткүл чыгармачылык кудретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Баарыбыздын башат тамырыбыз, асыл ой тилектерибиз, жетишкен ийгиликтерибиз биринчи кезекте мектеп менен байланыштуу. Элибиздин рухий байлыгы мектеп аркылуу калыпка салынаары белгилүү. Андыктан адамдардын жан дилине, илим үрөөнү сээп, жаркын максаттарга үндөгөн мугалимге кандай алкыш айтсак да жарашат. Мен дагы келечекте өз кесибин сүйгөн мыкты мугалимдердин катарын толуктагым келет.